8-апрель. Шайтанга өзүнүн жеңилгенин билдириңиз. Шайтанга каршы тургула, ошондо ал силерден качат. Жакып 4-бөлүм 7-аят. Шайтан биздин күнүмдүк жашоодо канчалык реалдуу көрүнсө да, канчалык айкын жана жандуу өңдөнсө да, Машаякка ишенгендер үчүн Машаяктын жеңиши ошончолук баалуу болот. Жаңы келишим Иса өлүп жана кайра тирилгенде шайтан толугу менен жеңилгендиги тууралуу айтат. Ага эркиндиги чектелген убакыт берилген. Анын Кудайдын адамдарына каршы чыккан бийлиги талкаланган жана анын жер менен жексен болоору анык. Кудайдын уулу шайтандын иштерин талкалаш үчүн келген. 1-Жакан 3:8. Өз өлүмү менен өлүм бийлигине шайтанды күчүнөн ажыратыш үчүн Иса да эт менен кандан турган денеге болду. Еврейлер 2:14. Кудай башчыларды жана бийликтегилерди куралсыздандырып, аларды ачык түрдө уятка калтырды. Аларды айкаш-чыгашта жеңип чыкты. Колостуктар 2:15. Башкача айтканда, баш сөөгү деген жерде чечкиндүү сокку урулду. Бир күнү шайтанга берилген, анын эркиндиги чектелген убакыт аяктаганда, шайтан күйүп жаткан күкүрттүү көлгө ыргытылат жана ал жерде шайтан күнү түнү түбөлүк кыйналат. Аян 20:10. Бул Иса Машаяктын жолун жолдогондор үчүн эмнени билдирет? Ошентип, Машаяк Исанын ичинде жашап жаткандарга эч кандай айып коюлбайт. Римдиктер 8:1. Кудай тандап алгандарды ким айыптайт? Аларды Кудай өзү актайт. Римдиктер 8:33. Кудайдын Теңирибиз Машаяк Иса аркылуу көрсөткөн сүйүүсүнөн бизди периштелер да, жогоркулар да, азыркы учурда, келечекте, күчтөр да, бийиктик да, тереңдик да жаратылган эч бир нерсе ажырата албайт. Римдиктер 8:38-39. Силердин ичиңердеги рух бул дүйнөдөгү рухтан чоң. 1-Жакан 4:4. Алар ыйыктар аны козунун каны менен, өздөрүнүн гүлөндүрүүсү менен жеңишти. Аян 12:11. Ошондуктан шайтанга каршы тургула, ошондо ал силерден качат. Ал жеңилген жана бизге жеңиш берилген. Азыр биздин милдетибиз ошол жеңиш менен жашап, шайтанга өзүнүн жеңилгендигин билдирүү.